Кара коюн өрөөнү Талас району менен Бакай Ата районунун ортосундагы Талас Ала тоосунда 1600 метр бийиктикте жайгашкан. Эң бийик жери Дымбөл чокусу 3839 метр. Үйүрмарал, Кара коюн дарыялары менен чектешет. Кара коюн өрөөнү өзүнө таандык микроклиматы 3 ири үңкүрү менен өзгөчөлөнүп таанылып турат. Аталган өрөөндөн Таластын алмасын, кара өрүгүн, кожогатын жана башка түркүн жемиштерин көрүүгө болот. Ошондой эле бул аймак кооз жайлоосу менен белгилүү. Тоо токойлорунда бир катар түркүн жаныбарлар байыр алып жашап келет. Алар аркар, кулжа, кийик, теке, илбирс жана башка. Бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлден алып караганда, Кара коюн өрөөнү туристтик чоң потенциалга ээ.